Жалал Абад шаарында дагы бир шаардын инфратүзүмүнө көрк кошкон объект пайда болду. Мына ушул мен артымда турган имарат бул шаардагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору. Учурда мында жумуштар дээрлик 90%га бүтүп, жумуш ыргагы аяктоо алдында турат. Сырткы көрүнүшү долбоордо баягы травертин, жидкий травертин деп коебуз. Ошол иш менен аткарылмак болчу. Биз баягы азыркы заманга мындай жооп бере турган болсун деген максат менен сыртына кошумча иш жумшап, ушундай кафель менен жабдыдык. Азыр эми сыртында планировкалар болгондон кийин анан сокольный час бүтөт. Ак халачандар номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имаратынын курулуп бүтүүсүн чыдамсыздык менен күтүүдө. Объект бара-бара көркүнө чыгып атканын көрүп кубанышууда. Мен ойлойм, буюрса момундай заманбап сонун заңгыраган сонун ушул биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эми поликлиника деп да айтып коебуз. Элге, калкка сонун кызмат көрсөтөбүз. Абдан элге дагы шарт абдан жакшы, кенен, жарык, таза. Мурдагы поликлиникага караганда өтө сонун, өтө жакшы, өтө заманбап. Каладагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 180 000 жаранга медициналык кызмат көрсөтөт. Жыл өткөн сайын элдин саны дагы көбөйүп, жаңы имаратты куруу зарылдыгы жаралган. Эгер бул объект бүтүп колдонууга берилип калса, кала тургундарын тейлөөдө бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүп, заманбап мед жабдыктары менен жабдылмакчы. Негизи биринчи этажында биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, мен жетекчиси болом. Эми экинчи этажда консультативно диагностика отделение деп коет, консультация берүү бөлүмү. Ошол жанагы врачтар, узкий специалист деп айтып атпайбы, көз доктур, кулак доктур, жүрөк доктур, онколог, эндокринолог, бардык врачтар бар бизде. Ошолор жайгашкан. Ал эми сол жагында физ кабинет кылдык. Физ кабинетибиз да мурда өтө начар болчу, азыр деле иштеп атат. Эми албетте эч кандай шарты жок, заманбап болсун деп, мына ага дагы экинчи этаждын кенен сол жак бөлүгүн бердик. Буюрса ага дагы жаңы заманбап аппараттар келет. Бул имаратта медициналык заманбап жабдыктардан сырткары атайын мед кызматкерлери үчүн жыйындар залы да каралган. Мына ошол дарыгерлердин сунуш пикирлери эске алынып, дал ушундай саңгыраган 200 орунду жыйындар залы дагы 3-кабатта жайгашкан. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эски имараты 1958-жылы курулган. 60 жылдан ашуун калк саламаттыгына кызмат кылган мекемени жаңылоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Жаңы оорукананы ушул жылдын август айында эгемендүүлүк күнүн утурлай пайдаланууга берүү күтүлүүдө. Дөөлөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.